мен баягы айылдан бала кезимде көрүп жүргөндө жаңы контролер ушуларды көрүп эле ушу электрик болсо ушундай болот экен деп эле кыялданып койчумун. Анан көрсө энергетик тармагы да ичинен көп эмелерге специалисттерге бөлүнөт экен да, метрологдор, линейщиктер, связь, диспетчер, ушинтип анан келип эле ушинтип бияка келип бул тармакка кирип иштеп баштагандайын анан түшүнүп калдым. Гидроэлектростанциялардын, жылуулук электр борборлорунун көпчүлүгү Союз убагында курулган. Ал эми жогорку чыңалуудагы аба чубалгылардын жана көмөк чордондордун эскилиги 80%га жеткен. Бүгүнкү күндө биз булардын электр жабдууларын иштөө абалына кармап турабыз жана токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнөн көз карандыбыз. Анан буюрса эми акырын-акырындап жасап атат проводдорун реконструкция кылып, себептегенде эл көбөйдү, заводдор көбөйдү, ишканалар көбөйдү, потребительдер эметип атат, анан нагрузка келип атат, эми проводдорун алмаштырып атабыз акырын-акырын. Кыргызстанда электр энергиясын керектөө жылдан жылга өсүүдө. Ал эми электр энергиясынын өндүрүлүшү керектөөгө салыштырмалуу аздык кылууда. Ошондуктан электр энергиясын сарамжалдуу пайдалануу бүгүнкү күндүн талабы. Скажите, вы экономите электричество? Да, экономлю. Получается, до этого мы проходили тренинг касательно экологии, и нам рассказывали то, что для того, чтобы внести хоть какой-то вклад, нужно иногда экономить вот электричество тоже. Ооба. Үнөмдөйм. Ар дайым эле үнөмдөйбүз. Биз чоң апабыздын колубузда өскөнбүз, ошон үчүн үнөмдөйбүз баарын. Ооба, үнөмдөйбүз. Надо что-то сделать, я включаю. И потом выключаю. Нет. Албетте үнөмдөйбүз. Да, экономлю. Когда дома один, я включаю телевизор там часа на 4 просто, чтобы шумел. Да, экономим. Я выключаю свет за всеми. Үнөмдөйм балам. Мен уже кария кишимин, башынан көнгөнмүн, мен хозяйкамын, ошон үчүн мен экономныймын. Ресурстарды үнөмдөө жолдору жөнөкөй жана баарына жеткиликтүү. Керексиз учурда жарыкты өчүрүңүз. Жарык берүүчү лампаларды энергия үнөмдөөчү лампаларга алмаштырыңыз. Алардын иш мөөнөтү узак жана электр энергиясын 10 эсеге аз сарптайт. Электроалеттерин күтүү режиминде калтырбаңыз, аларды электр розеткасынан ажыратыңыз. А классындагы тиричилик техникасын колдонуңуз. А+, А++. Алар энергия үнөмдөө жагынан эң үнөмдүү жана заманбап. Бир эле мезгилде бир нече электр шаймандарын иштетпеңиз. Жылытуунун альтернативдүү булактарын пайдаланыңыз. Негизи электр энергияны үнөмдөө бул дүйнөлүк тенденция болуп саналат. Ошондой эле ал ресурстарды туура пайдалануу мамлекетибиздин гана эмес, бүтүндөй коомчулуктун, жеке бизнестердин негизги талабына айланышы керек. Ошондой эле электр энергияны үнөмдүү колдонгонубуз мамлекетибиз үчүн чоң салым кошконубуз. Жоопкерчиликтүү бололу. Электр энергиясын үнөмдөйлү.